Assalamu alaikum урматтуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен азыр Ош шаарынан Ош облусунун Каарман деген айылына кетип баратам. Ошол бүгүнкү программадагы өзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланат деген ниеттемин. Себеп дегенде өзү буйрутма берген энебиздин жашы 50-нин тегерегинде Назгүл деген. Ошол 80 жаштагы энесин, кайненесин куттуктап жатат. Энем менин бактым деп ниет кылган экен. Ушул программага кошуп коюусун дагы суранды эле. Эми сурандым десем капа болбоңуздар. Буйрутма берди эле. Мен ошол айылга кетип баратам. Азыр чыдамсыздык менен күтүп атышат. 80 жаштагы эненин сүйүнүчүн сиздер менен чогуу бөлүшкүм келип турат. Жакшылап байкап туруңуздар, назар салып туруңуздар. Лайк басканды унутпаңыздар. Урматтуу менин сүйүктүү катталуу. Assalamu alaikum урматтуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушу Каарман айылына келдим. Азыр саналуу мүнөттөрдө мен ушул энебиздин Гүлү менен жашынакай болгон жоолугун жана белек бешкектерин алып кирип барам. Саналуу мүнөттөрдө ушул эненин сүйүнүчү менен дагы бир жолу айтып коеюн. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аман эсен жүрөсүздөрбү? О, Гүлдү атайын сиздин апаңыз болобу? Ушул белектерди берип, ушул апаңыз жөнүндө кыскача айтып койсоңуз, энебиздин аты жөнү ким? Апамдын аты Нурматова Мисират. Мисират энебиз, 80 жашта. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр сиз баласы болосузбу? Ооба, баласы болом, эң кичик баласы. Буйрутма берген эженин кайненеси. Ооба. Туура. Кеттик анда, урматтуу Меннен программасынын көрүүчүлөр, биз азыр арай көз чарай ушул Мисират энебиздин үйүнө келип кирип кетип бара жатабыз. Атыңыз ким сиздин? Менин атым Алтыбай. Канчанчы баласы болосуз сиз? Эң кичик болом. Эң кичинекей баласынакей, эргөкүрөк баласы. Энебиз кайсы жакта отурат? Кандайсыз? Жакшысызбы Назгүл эже? Урматтуу көрүүчүлөр. Мына кайненесине буйрутма берген ушул келин менен кайнененин ортосундагы мамилени сиздерге азыр ачык айрым көрсөтөбүз. Кана жүрө бериңиздер. Мисират энебиз билеби? Билбейт, э? Азыр урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен чогуу байкайбыз. Эненин өмүр жолунда бул программа менен куттуктоо алгачкы болсо керек, э? Алгачкысы болсо керек. Сюрприз кылайын деген үмүт менен келип калды эле. Кана жүрүңүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандайсыз, эне жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Меннен программасы мени ушу интернеттен көрүп турат дейт. Рахмат. Ушундай туруктуу көрүүчүсүз деп сизди бир келиниңиз мынакей маңдайыңызда турат, Назгүл деген айым бизге буйрутма берди эле. Мен кайненеми ушул энелердин катарына киргизип коюу ниетин көптөн бери көздөп жүрөм, максаттап жүрөм деп эне. Рахмат. Атыңыз Мисират экен, эне. 80 жашка толупсуз, эне. Кудайым буйруса 90-100 жылдык сиздин бир салтанаттуу да ушундай бир иш чараңызга келели. Туулган күнүңүзгө келели. Бүгүн туулган күнүңүзбү же мындай эле? Жок. Ар бир эненин аткан таңы, эненин көргөн күнү бул туулган күн. Майрам чоң той эне.
Мисрат эне ушул программа жалаң энелерге арналган. Жалаң энелерди мактайбыз, энелерди даңтайбыз. Ошонун катарында сизди дагы ушу келиниңиз аркылуу мактаганга, даңтаганга шарт жаралып биз келип калдык. Азыр мынакей энем менин бактым деген мынакей гүлдү тапшырып коелу. Рахмат. Аха, мынакей. Келиниңиздин атынан, балаңыздын атынан мынакей. Бактылуу каалыктын доорун сүрүп өтүрө бериңиз. Сизге менен сюрприз. Мынакей жолугун да салып коюңуз. Мына ушу келиниңиздин белеги. Рахмат. Келиниңиздин белеги биринчи программа эне. Андан кийин ушул гүл, андан кийин жолугу. Ушул энебиздин дагы келини мынакей бир энебиз ойлогондой эле келин деп ниет кыла берели. Себеп дегенде ушунчалык аракет кылып кайненем менен 80 жашка чыкты. Кайненеми куттуктаганга менин кандай болбосун дагы мен убактымды бөлүшүм керек. Кайненем үчүн мен өз апам болуп калган. Баарына даярмын деген мынакей Назгүл келиниңиз жаныңызда турат. Өзүнүн айтымында эң кичинекей уулуңуз жаныңызда турат эне. Эми отуруңуз, сизден бир маек алалы. Анан келиниңиз балаңыз сүйлөп берсин агына. Рахмат. Урматтуу Менин энем программасынын көрүүчүлөрү. Бул энебиз ушул керебетке жатып алып, Менин энем программасын такай көрөткен. Рахмат. Эне Ойлогонмам жок эле мен бул иштеймин айын. бул ушул Менин энем программасын көрүп жүрчү элеңиз эне. Бирок келип калат деп ойлочу элеңиз, ойлобочу элеңиз. Ойлободум эле. Эч качан ойлободуңуз эмес беле? Бирок ушул насип кылып келиниңиз дагы сиздин ушул программаны көрүп атканыңызды байкап калыптыр да. Рахмат. Анан байкап туруп анан ушул программага чыккызы келет окшойт деп ниет кылган экен мына. Рахмат. Мына келиниңиз ар бир кирпигиңиздин какканын байкап турган ушу келиниңизге чоң ыраазычылык эне. Рахмат. Эне ушул эми сөздүн башы, суроонун башы мындай болсун эне. Ушу жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? Ким болуп иштедиңиз? Канча балаңыз бар, канча чебериңиз бар эне? Кудайга шүгүр. 4 уул, 3 кызым бар. Çevrelerim Kudayga şükür 30'dan aştı, nevrilerim Kudayga şükür. Onu sanamam, ayta albayım. Kudayım görsörsün aynen. Rahmat, men bu işte oylogonmam joğulu, gelini menen balama rahmat. Men teyli oylogon neme olgan meselem. Ketti rahmat. Bunu oylogonda bayatan beri ejeňem çakırıp koyboylum, gel mene elgede. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эненин ыраазычылыгы, келинин болгон ыраазычылыгы. Gelinime razımın. Анан кийин ушул жанагы суроону улап кете бериңиz. Жаш кезде эмне кандай эмгектендиңиз эне? Biz mal baktık aynen. Mal dele jürdük. Peşeye çıkınca mal baktık. 40 yıl mal baktık. Çal öküzdük. Çalım ötüp gitti. 6 ay oldu ötkönüne. Değişim bersin o men. Bu işte değil oylagon meselem deyim. Gelin bana aytpay diye uşul işte uruptur. Gelin evine evde çakmırdı da kızlarım barlı gelitli de. Эне ушул келин болобу, өзүңүздүн өз каныңыздан, жаныңыздан чыккан перзентиңиз болобу? Ушул көпчүлүк ушундай бир ниетте болушат да, аларга ыйман ынсап берсин депчи. Ошондой ыймандуу келиндериңиздин бири ушул Назгүл айымга дагы кыскача суроо берели да, кайра сизге барабыз, кайра келиниңизге суроо беребиз, Рахмат балам, рахмат. Şu Nazgül ayım айтсаңыз, ушул кайненеңизди куттуктоо кандай бир учурда ушундай бир ой жаралды? Качан бир ойлонуп калдыңыз? Же бир буга чейин да ушундай сюрприздердин уюштурдуңуз беле, же бул өзгөчөсү деп ойлойсузбу? Мен буга чейин сюрприздерди уюштурган эмесмин эми. Мындай эле жөнөкөй эле бир жолуп салып, же болбосо бир нерсе берип, ушинтип эле жүрдүм эле. Анан кийин эми азыр Кудайга шүгүр, мына техника жетишкен мал экен. Мындай телевизорго чыгыш, бир ютубка чыгыш деген мурда биз деле сайыз көрүп калдык да, мисалы үчүн адамдын оюна келбейт эле. Азыр мына Кудайга шүгүр, техника жетишкен мал экен. Анан мен энем деле ушу энелердин катарынан несі кем эле, мен деле энем чыгарайын деген өзүмө ой келди. Мен бул ойду тез арада эле шашылыш эле ойлодум да. Сюрприз ушундай болот экен да. Анан шашылып ойлоп эле өмүрлүк жолдошума дагы чындыгында айтканым жок. Азыр энеме дагы айтканым жок. Энеме болсо бир балам Ade öyle yapa bir kız менен tanışıp kaldım деп attı ele. Kuda geletken ene desem enem işenip. Men giyinip albayım. Kuda geletken enem жақсы болып отырып тұрың desem işenip aldı ele. Kuda geletken de deyip. Анан ушу энеме өзгөчө сюрприз болсун деп
ниет кылдым эле, Кудайга шүгүр, мына тилегиме жетип отурам. Аллага шүгүр. Канча болду ушул үйгө келип, келин болуп түтүн булатканыңыз, ушу кайненеңиз менен, бир тууган болуп калган кайненеңиз менен чогуу жашаганыңызга? Менин ушул эшикке кадам таштаганыма быйыл 28 жыл болду. 28 жыл, 30 жылга чукулдап калыптыр, Алла кааласа. 28 жыл болду. 28 жылдын ичинде 6 баланы таптым ушул эшиктен. Ушул эшиктен дам сызып, тузун татканыма ушу 28 жыл болгонуна Аллага миң калла шүгүр дейм. Энем менен атам ушунчалык жакшы, мага түз жол көргөздү, жакшы талим тарбиясын берди. Ушулардын талим тарбиясынан мен ушу өнүп өсүп отурам деп ойлойм. Туура айтасыз. Атам разы болуп кетти мага. Кудайга шүгүр. Ушуларды карадым. Караганыма мен эч кандай өкүнбөйм. Мен сүйүнөм кайра. Канча кызмат кылсам ушунча чыйыр алам. Кудай кааласа мен да 2 кыз бердим. 3 уулум турат катар. Мен да келиндерим өзүмө окшоп акыл эстүү, ыймандуу, ата-энесин сыйлаган болсун деп ойлойм да. Ушул учурдан пайдаланып сөзүңүз өзүңүзда, Назгүл айым, ушул сиз 50 жаштын тегерегиндеги аялмын дедиңиз эле, бирок сизди бир 30-35 жаштын тегерегиндеги деп ойлоп атасыз, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен бирге ушул ойго кошулсаңыздар керек. Ал эми жаныңызда отурган бейиштин образында болгон Мисират энебиз эч качан 80 жашка чыкты деп эч ким ойлобойт. Бир 60-70 жаштын тегерегинде ушундай жаш сакталыпсыздар, Мисират эне. Ушундай сизди жаш, күч кубаттуу сактаган ушул келиниңизге бир ыраазычылык билдиребиз биз дагычы. Ушу келиниңиз жөнүндө бир айтыңчы, азыркы коомдогу келин менен кайнененин ролу жөнүндө бир өзүңүздүн Кудайга шүгүр. ойлоруңузду ортого таштаңчы эне. Кудайга шүгүр, келиним аябай жакшы келиним. Кыл дегенимдин баардыгын кылып аткарып коет. Мен колумду сымызда суга салбаймын балам. Кудайга шүгүр, ушу балдардын күнүн көрсүн деп отурам. Балам экөө тең, Кудайга шүгүр, разымын экөөнө тең. Бул ишти ойлогон жок элем, мен айтып койсо болбойбу эле. Мисират эне, бул сюрприз да, ушул күн сиздин эсиңизден чыкпай калсын. Эгерде Кудайым сактасын эч качан оорубаңыз. Ооруп аткан болсоңуз, көңүлүңүз бир аз чөгүп аткан болсо, ушул программа, ушул келиниктин сюрпризи кошулташыл болуп, сизге бир позитивдүү энергия тартууласын, көңүлүңүздү көтөрсүн, ооруңузга шифа болсун деген бир келиниңиздин максат тилеги болду эне. Рахмат балам. Ушул азыркы жаштар менен ушул сиздердин убагыңыздагы келиндердин, кайненелердин, аталардын бир ортосундагы айырмачылыктар бар беле же жокпу азыркы жаштар менен? Бар. Бул келиним жаш, эми бирге-экиден болуп калган. Мага неме болуп. Эми Кудайга шүгүр, 2 кыз берди, 3 небере берди. Ушу кичине балам. Эми 2 уулу турат, үйлөнө турган. Бир балабызда деп шоктук кылып эле мындай анан десе, мен ошо ишенip отурупмун. Кой. Кой деп. Анан мындай немеге келип калышыңды билбедим балам. Рахмат. Мен неме Эне канча балаңыз жаныңызда, канча балаңыз талаада дегендей? 2 балам жанымда. Бири анамдайракта. Бир балам тоодо, бирөө Калкордо. Бардыгы эле Кыргызстанда экен да, бардыгы эле Кыргызстанда экен. Чоң неме Москва баласыныкына кеткен, балдар менен ойноп келем деп. Жакшы. Анан Калкордо бир балам бар. Экинчиси, үчүнчүсү ана жерде, заправканын жанында. Ана жерде Калкордо чоң кызым бар. Кичине кызым Кара Сууда. Ondan ortançı kızım şerden olan bugün emesi эле бүгүн. Айтып койсоң ушулар чогултат элем. Бул келиниңиздин сюрпризи эне. Сюрприз ушундай болот. Сюрпризди айтып койсо анда максатына жетпей калат эне. Ошон үчүн сизди бир өзгөчө бир сүйүнтөйүн деген бир максаты ушул секунддарда ишке ашып отурат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу эне, Мисират эне, жаныңызда сиздин эң кичүү уулуңуз отурат. Ушу уулуңуздун оозунан бир сиз тууралуу бир жакшы сөздү угуп алалы дагы, кайрадан анан кеп туулайлы. Атыңызды ким дедиңиз? Атым Алтыбай. Алтыбай ага, мисалы ушул күнгө чейин айтпай жүргөн сезимдерин, ойлорун айтып атышат да ушул программа аркылуучу. Сиз мынакей Алтыбай мырза эң кичүү уулу катары жаныңызда отурган энеңиз тууралуу бир коомчулукка бүгүн мактанбасаңыз анан качан мактанасыз? Апам бар, мен дагы жашмын да, кичинемин. Апама эркелеп кичине болам. Былтыр атам бар эле, апам бар эле. Мен былтыр эң дүйнөдөгү эң бай адам элем. Атам өтүп кетип, жарым бай болуп калдым бирок азыр. Апам бар, мен дагы апамдын алдында эркелеп нетип жүрө берем. Уш келинчегиңиздин ушундай сюрпризине кандай баа бердиңиз? Таам бердиңизби же сиз? Бүгүн азыраак да уктум да, ушундай неме кылып койдум. Мен энем деген неме
неме кылып койдум эле, заказ берип койдум эле дегенден жакшы кылыпсың майын. Келе берсин, тарта берсин. Апама эмне дедиң десем, апама Бекназардын кудалары келет экен деп койдум. Уулуңузгабы? Уулум. Көрүп кетет экен дейди кичине баласына. Ошондой деп койдум. Келе турган деп. Дегенден майлем боктон чыкпай тура берем, апам келгенде билсин. Дегенде отурдук, апам өмүрүн берсин. Мындан ары дагы 90 жылдыгын кылайлы, 100 жылдыгын кылайлы. Жүрө берсин биздин төрүбүздүн көркү болуп. Ушул апаңызга, энеңизге ушул күнгө чейин апау, мен сизди жакшы көрөм. Апау, мен сиздин алыс кетсем дагы, аркы көчөгө өтсөм дагы жытыңызды сагынып, ушунчалык сүйөм деп айтып көрдүңүз беле? Айта эле келем, айтайын десем, апам мен али эркелеп кетет деп урушат эле да. Анан урушуп тургандан эми качан болсо баары бир күн айтылат эле деген немеде. Мына бүгүн айтайын деп турдум эле. Канакей, бир өз оозуңуздан угалы. Мен сизди жакшы көрөм. Сизди өтө жакшы көрөм. Дүйнөдө мен эң бактылуу балдардын биримен. Сиз барсыз. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эне менен баланын сиз деле канчага чыгып калдыңыз? Мен быйыл Кудай кааласа 50ге чыгам. Мынакей 50 жаш, жарым кылым жашаш деле бул оңолтоң иш эмес азыркы заманда. Урматтуу көрүүчүлөр, жанымда 80ге чыккан Мисрат энебиздей апасы бар. Бүгүнкү мына агабыздын мактанычы, энесин даңктоо сөзү ар бир кийинки муунга сабак болсун деген ниетте биз ушул программаны уюштуруп, программаны тартып жатабыз. Сиз дагы 6 балалуу болуп, чоң үй бүлө болуп, ата-эненин мээрими кандай болот, ата-эненин милдети кандай болот, баардыгын жоон териңиз менен сезип, бүгүнкү күндө мына ушул азыр Мисрат энебизди мактап таңтап отурасыз. Сизге дагы Кудай буйрса Мисрат энебиздин батасы, анан албетте бейишин берсин өтүп кеткен атабыздын дагы баталары, арбагы ыраазы болуп турган болуш керек деп ниет кылабыз. Эми биз пендебизчи. Ооба, калган жакшылыктарын сиздерге ыр болосун. Эми ушул келинчегиңизге акырын сөздү алып өтүп кетсек, мынакей жолдошуңузга айтпапсыз, эч кимге айтпапсыз. Мынакей ушул кайненеңизди ушунчалык урматтаганыңыздын белгиси деп билели. Мына ушул кайненеңизден мына жолдошуңуздан кийин мактоо шарты сизге келип жетти деп ойлойм да. Ушу кайненеңизди мактаңчы гана. Сиздин сөзүңүз мына ушул жолдошуңуздун сөзү сыяктуу кийинкилерге дары болуп кетсин. Менин энем дүйнөдөгү эң акылдуу, түшүнүктүү энелердин бири деп ойлойм. Энем современный дагы, өзү 80 жашка чыкканы менен современный, түшүнөт. Мени жолдошторуман той топур дегендейлерден эч жерден мени кур койбойт. Бар, кошул деп турат. Эч тирикчилигиң бүтпөсө дагы барып келип анан кийин кыла бересиң деп турат. Мага ошол жерлери жагат. Түшүнөт да, бар жокто. Иш кылсам дагы, кылбасам дагы, иш бүтпөй калса дагы кайгырбайт. Мага ошол жерлери жагат. Энем. Иш бүтпөй калды эле ишти биринчи планга койбойт. Ушунчалык принципиалдуу, ушунчалык түшүнүктүү, ушунчалык мээрими чексиз, сиздин кайненеңиз мына ушундай деп биз сыпаттап берели, кошумчалап көркөмдөп берели. Назгүл айым, сиз дагы кайненеңиздин жашына жетиңиз. Эне мына ушул эми ушу жаныңызда жакшы көргөн келиниңиз. Алдыңызда артык көргөн уулуңуз отурат. Мынакей ушул учурдан пайдаланып жаштарга бир өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтсаңыз. Эми балдарым Кудайга шүгүр, менен өмүр кылганым 62 жыл, 3 жыл болуп кетип барды, чал өтүп кетти. Чалыңыз менен 62 жыл өмүр сүрдүңүз бирге чогуу. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул рекордтук мезгил деп да атап койсок, эң тууралуу. Өткөнүнө 1-6 ай, 7 ай болуп атат. Рахмат балдарыма. Мен бул ишти ойлогонум жок эле. Кылат экен эрте бир сүн отурушта койсом болмок экен. Айтып койбойсуң бирөөз. Айтпай кылды балам. Эми мейли ушу балдарыма мен ыраазымын. Миң мертем. Эне. Балам. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей ушунчалык өзүнүн кубанычын билдирелип. Рахмат. Кандай кылып билбейм, мынакей беттеринен, жүздөрүнөн сүйүп отурат. Рахмат. Эне, ошол кийинки келе жаткан жакынкы отурушта досторуңузга, жоролоруңузга мактанасыз да, мына видеону коюп алып, мынакей мен туулган күндө ушундай өткөздүм. Эртең туулган күнүбү? Жоролорум келет. Ар бир жана жогоруда айттым. Аткан таңыңыз туулган күнүнө. Сиздин бул жаштагы туулган күнүңүз даталуу эмес. Ар бир күнүңүз, ар бир кадамыңыз туулган күнүнө.
Dar болуп эртең бир мактаның эми келген конокторго мынакей мен тууган күнүм деп, а? Кудай кааласа. Буну айтып койсо, мына колхоздогу кызым менен балам, ана нердеги балам чакырып коет элем дечкир десе. Келгиле, мына балам ушундай кылып. Эми эртең туулган күнүңүздө келиптиз олар. Мен бунысын билгенде эртең айтырмак экен. Бул сюрприз өзүнчө бир өзгөчөлүгү менен айырмаланды деп ойлойм. Себеп дегенде сюрприздин маани маңызы шартнамасы мына ушундай эне. Эми ушул учурдан пайдаланып, мына ушул келиниңиз жана балаңыз жанында отурганда калган балдарыңыз дагы мына ушул эфир аркылуу көрүп калар эне. Сизди современный заманбап деп айтып калганына караганда ушул бир 4 сапырды сололонтуп койбойсузбу эне? Бир сололонтуп бериңиз эми сиздин үнүңүздү ар дайым угуп жүрсүн. Мен ырдай албайм анан. Бир кызыктуу окуяларыңыздан айтып берсеңиз анда бир өзүңүзгө жаккан бир кызыктуу окуялардан. Ушул балдарды чалып өзү 40 жыл малда жүрүүчүлөрдү чоңойтуп, урматтап бардыгын өзү жайына койдук, Кудайга шүгүр. Эми чоң балам ушул Аглан деген жерде жай. Ол өзү мугалим болуп иштейт эле, пешага чыгып анан Кудайга шүгүр балам 6 балалуу, Кудайга шүгүр чеберели, нерели болуп калды. Эми балдарым үчүн баардыгы эле мен ыраазымын балдарыма эле. Эми окуяны баштасам не дейин эми? Берсе кыйынчылыкты ham тарттык. Onu bunu gördük. Benim Kudayga şükür жақсы заманды көрүп атабыз эми. Ушу балдарым көрсүн жакшылыкты. Ушу 7 баланы чоңойткондо бир ачка ток калган бир заман болду эне. Болду да, али курушуп ундардын бәрин жок кылып өттү деп арпын жердип койду го. Олорду көрдүк. Канча немелерди көрдүк балам. Аккар көпүрдүн тагында отуруп, ушу жайлоодо отурат элек, кой. Ушу балдарды багайлы деп. Эми Кудайга шүгүр, миң калла шүгүр. Балдардан өзү болду баары. Ülü jaylı vardı. Kudayga şükür uşul eşik çalma koyduk şu balamıka. Elim Kudayga kalırsa. Şu gelin menen balama nasip etsin. Ular hem gelin alsın elim Kudayga kalırsa. Ekli eline bir katarlanlar. En kiçinesi 5 şişer, 40 şişer adaşlar. Oşonu tuğanı jaklemin nerede sayrak. Elim Kudayga şükür jaman emes baldarım. Jakşı ayından okuya uşullarını okuyadan sorsan. Tuğanı Kudayga şükür. Meni эртең мына Кудай буйрса эми будан да жакшы жакшылыктар боло берсин, улана берсин. Бул келиниңиздин бул жакшылыгынан башка келиндериңиздин да жакшылыгын көрүп чыгарсыз. Кудай буйрса үмүт кыла берели. Канча келиниңиз бар ошондо? 4 келиним бар. 4 келиниңиздин бир мактап бериңчи, келиндериңизди бир мактап бериңчи, эне бир келиндериңизди бир. Мен бәрле жакшы жаман эмес. Bari özümen öz olup ketkenler suyunum, özünün nemesini tartıp. Bari jakşı Kudayga şükür. Baldarım bile bari jakşı. Özleri men özleri oluşu, özünün nemesine kızı okatın kılıp ketdi balam. Bir kızım mugallim bolup işleydi, çoğun kızım. Onun keyin Cemira boşçu, onun keyin Küzen oşu Karasuga düşkün. Işkı deyinli şu kızlarım, mına jakındakilerini çakırıp albayla bunu aytken, aytatam mı? Kitilbek önüne kılıp koydu. Daha ne oldu sarmayeli desem, hazır yana balamın nemesi geletken. Desem, iyi kanday Kudayga gelip tuğa. Kızı varıp görçülerde oturdum bile. Эми ушул балаңызда бир суроо берели, ушул негизи эле ушул сиздин бир көз карашыңызда ушул ата менен баланын ортосундагы мамилени. Мисалы азыркы мезгилде баардык эле баягы заманбап жашоо шартын өтүп бараткандай да ушундай тез агым мененчи. Ушуга сиз эмне дейт элеңиз мынакей, сиздин ушундай бейиштин образында болгон энеңиз жаныңызда отурат, ушундай бир жакшы тарбиянын сиздин жан дүйнөңүзгө сиңирип койгон үчүн ушуну апа деп апа келип жанында отурасыз да. Ушул сиздин ушул кеп кеңешиңиз кийинки муундарга. Себеп дегенде дагы бир кошумча суроо, мисалы көпчүлүк ушул ата-энелерин караганда карабай таштап кеткен учурлар дагы жок эмес. Карылар үйүнө таштап кеткен учурлар дагы жок эмес. Жана башка. Жада калса үйүндө туруп ата-энесине акарат келтирген, ата-энеси менен айтышкан, койчу деп колсуз деген жаштардын дагы саны жок эмес да. Ошолорго эмне дейт элеңиз? Мен апам 100гө чыкса дагы, мен апама балам, мен 100гө чыксам дагы апама баламын да. Анан кийин апам жакшы айтабы, жаман айтабы, мен баарын көтөрө билишим керек. Менен кийинки жашта дагы эле көтөрө билиш керек. Эне бул эненин таманда, ишененин таманда дейт. Ушул карап нетип, атамды деле карадык, апамды деле карабайбыз. Кудай кааласа биздин бул милдетибиз да, балалык милдетибиз. Бизди кичинебизде караган. Бизди чоңойткон, өстүрдү. Жакшы тарбиясын беришти, эл катары жашап атабыз. Кудайга шүгүр. Дагы көп
акыл насаатын айтып биздин төрүбүздө отура берсин. Амин айтканыңыз келсин. Амин айтканыңыз келсин. Улай бериңиз. Башка неме демек элем, апам ушу ден соолугу чың болсун, оорубасын. Şu başka dagы муундарга кеп кеңешиңиз мындай бир. Башка Чакырып түрүндө таштап коюңузчу. Биздей кылып ата-энесин жакшы кылып карай беришсин. Себеп баланы не деп бакпайт. Баланы şu келечекте мени карайт. Шуну неме кылат деп тарбияны жакшы берсе, Кудай кааласа биздин кыргызда уулунда атасын карабаган, энесин карабагандар азайсын, аз болсун. Туура айтасыз. Эми ушул жаныңызда отурган жубайыңыз сүйлөп койсо ушул кайненелерди жамандаган келиндер үчүн бир коомго бир өзүңүз айтып коюңузчу. Эми ар ким аркылда, ар ким өзүнүн алган тарбиясына жараша болсо керек менимче. Анан адамдын жаманы болбойт. Илгеркилер айтмакчычы, жаман адам болбойт. Просто мына жылдызы келишпей калса керек деп ойлойм да мен. Ошону дагы алеги келин жаман эмес, келген жери жаман дегендей кайнене өз кызындай кылып кабыл алса, ортодо сизиң бизиң менен мамиле болсо элечи, кайнене менен келиндин ортосунда эч кандай жаман мамиле болбойт деп ойлойм менчи. Эми жаштык кылып, жаш келиндер жаштык кылып бир нерсе деши мүмкүн. Азыр эми замандын жетишкенинде караганда мына балдарды ким эч бир ата-эне балам жаман болсун дебейт да, мисалы үчүн. Ошого дагы мындай жакшы тарбия керек, сабыр кылыш керек. Улуулар мисалы үчүн аз-маз сабыр кылса, кичүүлөр улуу жакшы болсо, кичүү муун ошону карап өсөт деп ойлойм мен, ошентип ойлойм. Бул өзүм менин жеке оюм. Мисалы үчүн жаштар баары бир жаштык кылып коюшу мүмкүн да. Эми алар сразу эле кааруу болуп кеткен жок да. Ошон үчүн жаштыкта эмнелер гана болбойт. Ошон үчүн сабыр кылып, жакшы жолго салып алыш бул ата-энеден дагы зависит этет деп ойлоймун. Кудай кааласа мен өзүм дагы жакында кайнене болуштун арасында турабыз, Кудай кааласа. Мен дагы ошо энемдей болуп, сабырдуу, жакшы жолго тарбиялаган, түшүнгөн кайнене болсом экен деп ниет кылып жүрөм да. Амин айтканыңыздар келсин. Эми ушул экөөңүздарга бир ыңгайсыз бир суроо бергим келип турат да, ушул жакшынакай болгон кайталангыс дүйнөдөгү эң улуу адамдын эки жагында отургандан кийин экөөңүздөр чогулуп туруп бир энеңиздерге бир 4 сапыр тартуулап койбойсуздарбы эми? Бул эстелик үй бүлөлүк архив болуп калсын эми. Мен энеме арнап гүл десте дагы болсун, чын десте дагы болсун деп туура айтасыз. Өлүмдүн кадырын өксөгөн жан билет, жокчулук кадырын көпсөгөн жан билет, сүйүүнүн кадырын жетпеген жан билет, достуктун кадырын четтеген жан билет. А бирок атанын кадырын ким билет, аттиң ай эненин кадырын ким билет. Күлкүнүн кадырын муңайган жан билет, жаштыктын кадырын улгайган жан билет. Ден соолук кадырын оорукчан жан билет, оорунун кадырын боорукер жан билет. А бирок атанын кадырын ким билет, аттиң ай эненин кадырын ким билет. Баланын кадырын балага зар билет, жарынын кадырын акылман жан билет. Бардыгын адамдык дил билет, аттиң ай ата-эне кадырын ким билет. Аттиң ай ата-эне кадырын ким билет. Бардыгын адамдык дил билет, адамдык дил билет. Ой, рахмат, мынакей Назгүл эже. Мисир ата-эне, ушундай бир жакшынакай бир ырды тартуулаган келиниңиздин ырын кандай кабыл алдыңыз? Эң биринчи ыйлап отурдуңуз баштагандан баштап, а? Сүйүнчүлүк ыйладым да мына. Ошода эне, мынакей баардык архив болуп калсын эне. Ата-энебизди урматтуу көрүүчүлөр, ар бирибиз канжы кабызга өмүр бою байлап жүрбөйбүз. Мына ушундай жакшынакай маанайларын, жакшынакай көңүлдөрүн көтөрүп, жакшынакай кылып ушул менин программасына кошуп койсок, бул
Бул дүйнөдөгү эки дүйнөдөгү соолчулуктардын бири катары эсептесе керек деп ниет кылабыз. Биз пендебиз, ошон үчүн мынакей жанында баласы отурат, жанында келини отурат, мына ушундай ырларды, ушундай сюрприздерди тартуулап отурат. Эми ушул балдарыңызга, неберелериңизге бир жакшынакай болгон батаңызды бир ыроолоп тартуулап койсоңуз болот эне. Мейли. Ушу балдарыма не дейин, Кудайым чын денсаулык берсин, узун өмүр берсин, бала чакасы менен тынч болсун. Келин алышсын эми Кудай кааласа, кыздарын берип алды, эки кызы бар эле. Мен не дейт элем, ушу эки балам ушу эл катары жакшы немелер менен жүрсүн. Кудайым колдосун, пайгамбардардын колдосун. Мен айтканыңыз келсин. Мен айнанайын балам, саңа рахмат. Ойлогон жерде мага неме кылып келипсиң, рахмат балам сага. Сенен бала чакаң менен тынч болуп, ойноп күлүп жүр, дайым ишиңе ийгилик. Мен айтканыңыз келсин. Мынакей урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, Мисрат энебизден жакшынакай батасын алгандан кийин биз программанын дагы соңуна келип жетип атабыз. Урматтуу бүгүнкү ушул Мисрат энебиздин баласы, мына агабыз отурат, келини отурат. Мына ушул адамдар, урматтуу көрүүчүлөр, эгерде ушул программаны көргөн болсо, кийинки муун үчүн сабак болсун деген иретте өздөрүнүн жакшынакай ойлорун, пикирлерин жогоруда айтып өттү, деп өттү дегендей. Келини болсо жакшынакай ыры менен кошо дагы белгилеп өттү дегендей. Эгерде сиздердин дагы ушундай бир жакшынакай, уюмдуу, ынтымактуу, куттуу үй бүлөңүздөр болсо, эртең кеч болуп калат. Бүгүндөн калбай ушул энебизди, Мисрат энебиз сыяктуу энелердин көңүлүн көтөрүңүз, апаңыздын көңүлүн көтөрүңүз, атаңыздын көңүлүн көтөрүңүз. Бул ушул энелерибиздин балдарынын, кыздарынын бул дүйнөдөгү эң ыйык милдети. Мисрат эне, эч качан оорубаңыз. Кудай буйрса биз мына коомчулукта көрүп турат, ушундай балдарды тарбиялап, ушундай келиндер тарбиялап койгону келсиз, Кудай буйрса кийинки 80 жылдыгыңызга келели, Кудай кааласа. Бир жакшы бир той өткөрүп, мааракелүү иш чараңызга келип ушинтип сайрап туралы. Эч качан оорубаңыз, күчтүү болуңуз, кубаттуу болуңуз, бар болуңуз эне. Бар болуңуз. Сиздерден сурап коеюн, атакебиз жөнүндө дагы бир сүйлөп кетпесек эми, арбак ыраазы, кийинки өзүнүн калтырып кеткен урпактары дагы, муундары дагы ыраазы деп коет да. Şu атакеңиз кандай адам эле? Атаңыздын бир өзгөчө бир касиеттери жөнүндө бир айтып кетсеңиз дагы болбойт го дейм. Жакшы адам атам. Атама мен ыраазымын. Атам алды 7 жыл инсульт болуп жатып калды. Инсульт болуп жатканда деле кеп кеңешин берип, акыл эси жайында жакшы атамдын өлүмү өтө жакшы өлүм болду. Şu өтөрдөн 10 мүнөт мурда сүйлөп нетип, өз путу менен машинага чыгып барып, кайт немесин алып келдик да. Анан атам, мен ыраазымын, себеп атам ушунчалык каттык армак неме чоң айткан экен. Мен азыр атам жакшы болсун деген экен. Ушундай болуп тиричилигине кышык болсун деп каттык армаган экен да. Атам муршат мени, атам неме алат деп азырга чейин атам урушат эле, мындай болуп койсо урушат эле деп эле баламын да мен. Атаман коркуп чоңойдум да. Эми мында карап көрсөм, ошол менин кышык болсун, өзүнүн тиричилигине тың болсун деп каттык армаган экен. Анан атам биздин Нарматовдардын немесинде аксакал болуп неме болуп жүрдү. Абаларым өтүп кеткен неме болгондон кийин эң аксакалыбыз атам эле да. Азыр атам да өтүп кетти. Апам калды, эми Нарматовдардын аксакалы апам болуп калды. Атам өтө бизди жакшы тарбиялаган экен. Себеп мындай кылсаң анда болот, анда болсоң мында болот. Анан ошону кылбай койсоң жат эле да. Кичүү уулу катары ушул сизди көбүрөөк өп жыттаса керек. Жыты дагы эле келип турабы? Ооба. Кадимкидей. Кийген кийимдерин кадимкидей кийсеңиз атаңыз менен жүргөндөй болуп каласызбы? Ооба. Түшүнө көп. Балким ушул жакшынакай иш чараны, жакшынакай ушул Мисрат энебиздин
Şu menden programmasına tartılıp atkan işlerini balkim bayqap sezip turgan çıgar da ошол максатта ушул интервьюну алып коюн деп айттым да. Мен bunday силердин немеңер болгонун билгенде былтыр тартырмак экем да там барында. Былтыр жаркырап күлүп жүргөн маал Былтыр ушу маалда 1-январ атам туулган күнү да. Мен ондай болгонун билгенде апам менен атам туулган күнү 7-январда 8-январда экөөнүн ортосунда тартырмак экен. Атам да сүйлөп архивде неме деп калмак экен да. Ошода мына ушул программа аркылуу ушул ар бир тартылып аткан эне архивде калат. Аксакалдын дагы интервьюсу архивде калмак экен, бирок тилекке каршы биз андан кийин чыгарып калдык. Бул жаңы эле чыгып аткан программа 1 жыл болуп калды да бул программанын чыкканына. Бирок эми эл журт көпчүлүк таанып, эми монтип чакырып жаткан учуру эми ушул Мисрат энебиздин элеси, Мисрат энебиздин айткан дуалары, тартылган тасмасы сиздер үчүн архив болуп калат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей мен жанатан бери эң кичүү баласын эмне үчүн башкача образда сүйлөттүм себептегенде бул үйдүн куту болгон, бул үйдүн ушундай бир тирөөчү болгон атабыз Мисрат энебиздин өмүрлүк жубайы, абышкасы көз өтүп кеткендигине байланыштуу ал кишини да бир эскерип коеюн деп баласын, болгондо да эң кичүү баласын сүйлөттүк. Сиздердин дагы ошол үчүн ата энеңиздердин көзү тирүү мезгилинде ушинтип тасмага алып койсоңуздар, мына жогорудагы агабыз айткандай, кийин бир аттың арман кылып калбайт элеңиздер деген ойду айткым келет. Рахмат, балам, рахмат. Бир нерсени айткыңыз келет, айта бериңиз. Атам эмнеде өзү ооруп, эмнеде диваны болчу эле да. Анан өзү ооруп жатса дагы, ошентен дал пенсиясыз болчу эле. Мына мен эле неме болуп калганда, мына балыңа жем алып кел деп берип калчу эле. Анан атада барак бар экен да, мен ушундай түшүнүп койдум. Анан кийин өзү пулдун эсебин эле жакшы эле билет эле. Атайлап мындай неме кылып берет эле да, мени сынап береби, азмаз аш берели дагы. Апарып кайтып келген ата, азмаз аш берип коюшпа. Мен сен билбейм деп неме кылып калат эле да. Анан мен азылдешип кеңири жүрсүн, кеңири барып келсин деп берет экен да көрсө. Ошондо ата деген бул өтө бир ыйык адам да. Ата эне деген мынакей өтө бир ыйык адам да. Булардын бергени сиз айткандай өтө берекелүү да. Өтө берекелүү. Сиз мисалы айына 100 000 сом тапсаңыз дагы ата энеңиздин 1000 сомундай татыбайт да. Ата энеңиз берген 1000 сомго татыбайт. Жада калса 10 сомуна да татыбайт да. Ошон үчүн ата энеңиз, атаңыз эми Кудай буйрса, Кудайдын бейишинен орун берген болсун. Амин. Жаныңызда отурган Мисрат энебизди жакшы сөздөрүңүз менен, мынакей жаныңызда отурган өмүрлүк жубайыңыз жакшы чайы менен, ысык тамагы менен сыйлап кубаттап турса, али дагы Кудайым кааласа көп өмүр сүрөт деген ниеттебиз. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Сиздер да мына жакында келин алып кайнене болом, кайната болом деп отурган чагыңыздар экен. Ошол жакшылыгыңыздарга да күбө болойлу Кудай буйрса. Ошол жакшылыгыңыздарды дагы тартып, ушинтип башкаларга үлгү катары ушул менен программасы аркылуу чагылдыралы. Амин. Жакшы туруңуздар. Айнанайын балам, рахмат. Эле ушул менен программасы жактыбы сизге? Кана батаңызды бериңиз эми кана. Жакты айнанайын, рахмат. Ойлогон жерден келдиң. Ойлогон жерден мына келдим, мага бир өз айтпай ушул кылыптыр. Рахмат келине. Анан эми балам сен бала чакалуу болуп, ынтымак болуп, балдарың менен бизге окшоп каарып, келин ал, кыз бер балам, небере чебере бөл. Ойноп күлүп эле жүрөр, иштериңе ийгилик берип. Амин. Айтпаңыз келсин. Балдарымдан өзүмөн өзү ушулардан тез болуп берип, эл катары болуп, келиндерди алып алышсын катар-катар. Амин. Баардыгы балдарым тынч болсун. Аллах